Т-медиа баракчасына жарандар кайрылып, Жапалак аймактык башкармалыгындагы Калбай Исаков атындагы көчөгө былтыр жаңы асфальт төшөлүп, бирок быйыл 1 жылга жетпей, маминтеп сапатсыз жасалганын айтышкан. Азыр биз ошол жерге келдик. Жолдун кандай бүткөнүн мынабул жаракалардан билсеңиздер болот. Калбай Исаков көчөсү Ош шаарынын балансында турат. Ички көчөдөн жергиликтүү жашоочулар, шаар тургундары өтөт. Мындан сырткары жүк ташуучу унаалар көп каттайт. Жашоочулардын айтымында жолго асфальт былтыр октябрда басылган, бирок сапатсыз бүткөн дешүүдө. Сапаты жаман да. Кача эле жолго качак бүттү бизде. Бүтпөй калган жолда. До конца бүтпөгөндөн до конца бүтпөсө көрөт да. Бул бир слой өзү негизи жол эмес да, бүткөн жолго кирбейт да. Сапаты деле сапатын айта албайм. А так бир слой басылганын мен билем да. Себеби жолдо мен көп жүрөм. Бул көчөнүн узундугу 3 чакырым 300 метрди түзөт. Көчөгө бир катмар асфальт басуу үчүн тендер өткөрүлүп, 44 миллион 700 миң сомго Ариет строй ЖЧКсы уткан. Компания былтыр жолдун 1 чакырымын гана асфальттап берген. Калганын быйыл жасамак болууда. Тендерди өткөргөн мекеме жол бузулганына карабастан асфальт сапаттуу басылган деп жатат. Тамтыгы чыккан тилкелерин болсо оңдоо үчүн компанияга кайрылышкан. Кайра оңдоп берет. Алардын жалпы бузулган эмеси 675 метр квадрат жер бузулган. Алардын прорабы менен мен барып, мен өзүм барып өлчөп келдим. 675 квадрат метр жер бузулган. Аналар өзүнүн эсебинен кайра жасап чыгат. Ылай болуп туруп алат эле. Ошондуктан анан мөөнөтү келип калгандыктан жасаган. Эми ал анчалык деле коркунучтуу эмес, элдер эме кылып атат. Бирок кесип талаптагы биздин талаптагы аткарып беришет. Мекеме компанияга бузулган тилкени 15 апрелге чейин оңдоону милдеттендирген. Себеби Ариет стройдун 3 жылдык кепилдик каты болгондуктан оңдоого мажбур дешүүдө. Жол тейлөө мекемеси аталган көчөгө бир катмар асфальт аз экенин белгилеп, экинчи катмарды басуу боюнча транспорт министрлигине кайрылган. Азырынча алардан жооп келе элек.